Спорттогу эрдиктер. Эрик Вейнмайер деген альпинист Эвересттин чокусуна 2001-жылы жеткен. Ал эми 2002-жылы «Жети чоку» деген программаны ийгиликтүү аяктаган. Бул ийгиликке башка альпинисттер деле жетишкен. Бирок Вейнмайер сокур болгон. Эрик Вейнмайер альпинизмден бөлөк дайвинг, лыжа, жүгүрүү деген спорттордун түрлөрү менен да алектенген. 2 жолку олимпиаданын чемпиону австралиялык Бобби Пирс кайык менен сууда сүзүү боюнча биринчи алтын медалын Амстердамда 1928-жылы утуп алган. Бул оюндарда жарыш башталганда Бобби Пирс кайыгы менен сүзүп бара жатып, алдынан балапандары менен өрдөктүн жолу торогонун көрөт. Ал кайыгын токтотуп, өрдөк өтүп кеткенче күтүп турат. Атаандашы андан абдан эле озуп кеткенине карабастан, Бобби Пирс финишке биринчи келген.